Саламатсыз урматтуу замандаш, анда эмесе сабагыбызды андан ары улантабыз. Бул сабакта биз силер менен ошол эле шарттуу операторго окшош кетет, бирок негизи шарттуу оператор менен ишке ашыра турган маселелерди жөнөкөйлөтүп ишке ашыруучу тандоо оператору өтмөкпүз. Тандоо оператору бул жерде case of деп аталмакчы. Демек, бул кайсы учурларда керек? Мына жалпы жазылышын көрүп алгыла. Case өзгөрмө of, анан тандоо тизмеси 1, оператор 1, тандоо тизмеси 2, оператор n, оператор n жана ошол болуп кетмек да. Же болбосо антпесе деген дагы бар. Антпесе оператор 0 аткарылыш керек. Эми муну кандайча түшүнсөк болот? Негизи программа менен иштөөдө ар кандай операторлор жөнүндө жалпы маалымат керек болсо, мынакей помощь деген жардам системасына кайрылсак болот экен. Мындан азыр биз кейс оператор боюнча кичине жардам алып көрөлү. Содержание. Мындан справочник по языку деген тандасак, мына бул жерде операторы деген бар. Ушул жерден биз оператор выбора дегенди тандап көрөлү. Мынакей оператор выбора. Case of, переключатель of, список выбора 1, оператор 1, список выбора n, оператор n, жана else оператор 0. Эгерде бизге else'нын кереги жок болсо, else'ны жазбай деле койсок болот экен. Жана ошондой эле иштешин боюнча мисал дагы берилген. Мынакей бул жерде карап көрсөңөр, иш күнү менен эс алуу күндөрүн чыгаруучу оператор. Мында 1ден 5ке чейин write будний день, иш күнү деп турат. Ал эми 6-7 дегенди берсек, анда выходной день, же болбосо эс алуу күнү деген түшүндүрөт. Эми муну азыр биз мисал иштейли, анан ошондо дагы жакшыраак түшүнүктүү болот деп ойлойм. Анда эмесе жаңы программаны түзөлү. Программ тандоо деп коелу. Тандоо тилүү чекит. Va азыр ваны киргизебиз өзгөрмөнү. Ага чейин begin жана end чекит. Жана ошонун ортосуна биздики кетет азыр операторлорубуз. Эми азыр биз мындай мисалды карап көрөлү. Мисалы, окуучулардын катар номери боюнча, тизмедеги катар номери боюнча ошол окуучунун атын чыгаруучу программаны түзүп көрөлү. Мисалы, 1ден 5ке чейинки окуучуну тандап алалы. Демек, окуучулардын атын киргизүүчү өзгөрмөнү биз жөн эле n деп коелу. N. Демек, n'ыбыз integer. Башкача айтканда, бүтүн сан болгондуктан биз integer деле деп коебуз. Анда integer түрлүү чекит. Жана эми бул жактан биз ушул биздин программабыз кандай түзүлүш керек? Дагы бир жолу көз жүгүртүп алалы. Демек, жанагы эле жардам системасына кайрылабыз. Мына case day week. Day week дегенибиз ошо өзгөрмө. Биздин учурда өзгөрмөбүз n болуп турат, N'ди жазышыбыз керек, биздики 1ден 5ке чейин деп атабыз. Жана мына 1 десек, анда write деп турат. Мисалы, биринчи окуучунун фамилиясын чыгарышыбыз керек. 2 десек, write деп экинчи окуучунун жана башка. Кана анда эмесе жазып көрөлү. Case'ти кичине бегинден айырмалаш үчүн бир аз мындайраак жазалы. Case биздики n жана of. Жана мынакей карай турган болсок дагы case of жазгандан кийин эми жанагы тизмелерди жазып баштайбыз. 1. Эгерде 1 болсо, мисалы, write Асан деп коелу. Асан. Эми ушуну эле көчүрүп 5 окуучу боюнча жазабыз, Va так 4 болду. Va 5. 2 болсо, мисалы, Айдай деп коелу. Айдай. 3 болуп турган болсо, Кумар. 4 болуп турган болсо, Айша деп коелу. Жана 5 болуп турган болсо, Калыс деп коелу. Мынакей. Демек биз түздүк 5 тизмени. Буларды мындай эле тең эле кылып коелу, түшүнүктүү болуш үчүн. Жана сөзсүз түрдө case болгон жерде end операторду дагы
колдонуш керек. Бирок бул жерде end'тин артында биз чекит эмес, үтүрлүү чекитти коебуз. Анткени бул акыркы end эмес. Мынакей түздүк. Эми биздин программанын иштеши боюнча эгерде биз 2 десек, анда айдай дегенди чыгарыш керек. 5 десек, калыс дегенди чыгарыш керек. Башкача айтканда, могу жердеги тизмеде кандай болуп турса, ошол тизменин катар номерине жараша бизге тиешелүү аттарды чыгарып бериш керек. Мына бүттүк, эми иштетип көрөлү. Биздики иштеген жок. Түшүнүктүү. Анткени биз энди окутпай коюппуз да. Read and деп киргизишибиз керек. Башкача айтканда, ошо бизге бул тизменин катар номерин суроо үчүн албетте read and деп өзгөрмөнү киргизишибиз керек да. Демек, read and үтүрлүү check it. Эми иштетип көрөлү. Мынакей. Мына бизден сурап атат, вот данных. Же болбосо бул жерге мындай деп жазып койсок да болот, мындай түшүнүктүү болуш үчүн. Write тизме боюнча катар номерди киргиз деп койсок болот. Мынакей, эми read and. Мына эми кайра иштетип көрөлү. Иштетебиз. Тизме боюнча катар номерди киргиз. Эми мисалы 4 дейт турган болсок, enterди бассак, Айша. Карайбыз, Айша. Туура. Кайра басабыз. Мисалы 2. Enterди бассак, Айдай. Мынакей. Кайра басабыз. Мисалы 3. Enterди бассак, Кумар. Мынакей. Түшүндүңөр деп ойлойм, Демек, case of операторун мына ушундай максатта колдонсок болот экен, абдан оңой, ыңгайлуу болуп эсептелинет. Албетте муну if then else операторлорунун жардамы менен деле кылсак болот эле, бирок бул case of оператор менен бул программаны башкача айтканда мындай маселелерди оңой жана ыңгайлуу иштөөгө мүмкүнчүлүк бар. Ушуну менен демек case of тандоо операторуна арналган сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болгула.